Саламатсыздарбы урматтуу Азамат Туратбекович YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, урматтуу айымдар, мырзалар, карындаштар, карындашыбыздын тааныштары. Бүгүн биз интернет жылдыздары, жаш түгөйлөр, азыркы учурда бул эки жаштын видеолору TikTok'то хит болуп жаткан учуру биз эки жаш менен бүгүн маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Манайлар жакшыбы? Жакшы Кудайга. Бектемир, сиз кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен Ош областына караштуу Ноокат району Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Борко айылынан болом. Жашым 24-тө. Азыркы учурда үйлөнгөнбүз. Рахмат. Коюп туруңуз, азыр сизге келебиз. Сезим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиз өзүңүз кайсыл жердин кулуну болосуз? Ушул тууралуу кичине. Мен Жалал Абад областынын Аксы району Жаңы Жол айылынан болом. Ошол жерде төрөлүп, өсүп, чоңойгом. Азыр 20 жаштамын. Каерде болосуң? Ноокаттан? Каерден? Ноокаттан, Кыргыз Атадан. Садак, Аллах. Рахмат. Баш кошконуңуздарга канча убакыт болду? Баш кошконубузга 6 ай болду. Аз эле убакыт болду, эми 6 ай болду. Ошол. Той кайсыл жерде өттү? Той кыз узатуу Жалал Абадта болду. Өзүм мен негизи ал учурда жанагындай карантин убагында биз аябай Кыргызстанда жанагындай дамып келаткан бекинип той жасамак барго. Биз да бекинип той жасап, эмеде ресторанда болгон, Ноокаттын өзүндө эле. Кызгалдак деген ресторанда болгон. Кантип таанышып калдыңыздар ушул тууралуу? Сурасак болор эт, Кантип таанышып калдыңыздар? Ким кимди жактырып калды? Сиз жактырып калдыңызбы же сиз жактырып калдыңызбы? Же мен же болбой калат? Биринчи таанышканыбыз биз Ошто окуганда, биринчи курста Ошто окугам. Ошол кезде досум бар болчу. Көрсө бул анын акеси экен. Ошонун тоюна барганмын. Ошонун тоюнда эле таанышып калганбыз. Тойдо таанышканбыз. Сиздин досуңуздун карындашы. Үйлөнгөнүңүз азыр. Бир тууган карындаш эмес, эми жанагындай. Токтоп туруң, анда сиз токтоп туруңуз. Кантип сиздин колуңузду сураган? Биринчи кайсыл жерде жолуктуңуздар? Ушул тууралуу. Негизи тойдо таанышканбыз биринчи жолу. Андан кийин Instagram баракчасы аркылуу табышып, кийин сөзүбүз WhatsApp'та уланды. Анан биринчи жолу мен Ошко барып калгаммын эжемдин үйүнө. Анан бул мен Ошко кетип атам деп кетип атканда айткам. Ошко кетип атам десем, бул Ноокаттан келген. Анан ошентип биринчи жолу жолукканбыз. Анда жарым саат, 1 сааттай сүйлөшүп отуруп, ошол жерде мындай жакыныраак таанышканбыз. Биринчи кайсыл жерден көрдүңүз Сезимди? Биринчи жолу. Биринчи жолу тойдон көргөнмүн. Тойдон көрүп, анан ал жакта кыз аз болчу. Анан тойдон көрүп, анан бул эң жакшынакай ушул болгон. Анан тойдо деле жакшы көргөн эмесмин биринчи. Тойдо анан ошого мындай активный болуп бийлеп, буну тартканмын мен. Бийге тарткан, апасынан сурап, кызыңызды бир мүнөткө берип турасызбы деп тартканмын. Апасынан сурадыңызбы? Ооба, апасынан сурагам. Ушундай экен да бул. Сиздин апаңыздан сурап, сизди бийге тарткан, Ооба. Бектемир. Ооба. Бектемир сизге эмнеси менен жакты, эмнеси менен сизди сүйдүрө алды? Позитивдүүлүгү менен өзгөчө шайыр болчу. Андан кийин бир жакканы айткан сөзүнөн эч эме кылбайт, кайтпайт, айткан сөзүн аткарат. Тойдо болсо мага шайыр жүргөн аябай жаккан. Шайыр жүрүп эч мындай тартынбай жүргөн, ошол сапат аябай жаккан. Сизге Сезимдин эмнесин жактырдыңыз? Мамилеси? Сезимдин жактырган нерсеси бул биринчиден менин айтканыман чыкпады. Бардык эле эркектерге жанагындай үйдө эркек болгону каалайт да. Анан менин айтканыман чыкпай, анан мени жакшы көргөнү менден катуураак жакшы көрдү да. Сизде? Сиз мен катуураак жакшы көрө албай коюпсуз да. Тагдыр эмне дейсиң? Жок, мен ошол менден катуураак жакшы көргөнү мага жакты. Анан бул менин айтканыман чыкпай, анан башка жигиттер менен да жүрбөдүм деп мага айткан болчу. Ошого ишенип, ошодон бери сүйлөшүп калдык.
Сиз башка кыздар менен сүйлөшкөнсүзбү? Жерде айтканга болбойт, а? Башка кыздар менен сүйлөшкөн эмес бул. Биринчи жолу сиз менен сүйлөштү. Анан азыркы учурда сиздер мына интернетте, YouTube'да же Instagram, өзгөчө TikTok'то мындай сиздердин видеоңуздар хайп кармап аткан учуру. Ушунун сыры эмнеде? Биринчи видео тартабыз деп кимден сунуш чыкты? Биринчи видео тартабыз деп мен да өзүм башында TikTok тартып жүргөм, бирок өзүм да кызыкчумун. Үйлөнгөндөн кийин тартпайм деп ойлогом. TikTok'tu биринчи сунушту жубайым киргизген. Сиз анда коюп туруңуз. Сиз кичине чайпай ичип туруңуз. Биринчи видеону тартам деп сиз сунуш кылыпсыз. Ооба, үйлөнгөндөн кийин биз айылдан бул жака келгенбиз, Бишкекке. Андан кийин үйдө экөөбүз эле болчубуз да, TikTok тартайлы. Мен мурда студент кезде TikTok тартып жүрчүмүн. TikTok тартайлы десем көнбөй койду, башында болбойт деп. Андан кийин болбой 2 күн айтып атып тарттырдым. Ал видеобуз болсо аябай жакшы кетип, көп просмотр, комментарий болгондон кийин анан кайра бул өз сунуш киргизип калды. Лучше TikTok тарта берели, зерикпейт экенбиз депчи. Жакшы. TikTok тартканыңыздарда, мисалы үчүн эми сиздер жаш үй бүлө болгондуктан, сиздин үйүңүздөгү, мисалы үчүн кандай десем, сиздин мамаңыз тарап, апаңыз тарап кандай карады? Сиздин тарап кандай карады? Чындыгына келгенде бул TikTok тартканыбызга үйдөгүлөр чындыгына каршы болгон биринчиден. Себеби силер мындай элдердин көзүнө көрүнүп атасыңар, ар дайым элдин оозунда жүрөсүңөр, анан тартпай эле койбойсуңарбы дегенден карабай биз тарттык. Себеби жанагы биз кызыккан нерсебизди кылып атабыз, кызыккан нерсебизди. Көбү каршы болгон биринчи. Ушундай TikTok'та андан кийин просмотр көбөйгөн сайын уже жакшы комментариялар келе баштады. Биздин ошого карата ички сезимдерибиз мындай кызыкчылык болуп, ошого кызыгып тарта баштадык да, негизи TikTok'тучу. Жакшы. Сиз тараптан каршылыктар болдубу? Негизи биз TikTok'tu баштаганда бактылуу үй бүлөлөр бар экенин, бактылуу үй бүлөлөр мындай жашап атканын, жалаң гана ажырашуу эмес, бактылуу жашоо бар экенин көрсөтүү үчүн тартып баштаганбыз. Негизи мен ата-энем жок каршы болгон эмес. Ата-энем чыгармачылыкты түшүнгөн адам. Мурда ата-энем менен Instagram'да аябай активим күчтүү болчу менин. Ырдап, апам комуз чертип, мен ырдап, атам кыйкырып туруп, ушинтип видео тартчубуз. Кийин бул жак менен сүйлөшүп баштаганда токтот деп токтотуп койдум. Негизи ата-энем чыгармачылыкты түшүнгөн адамдар. Анан ошо каршы болгондорго айтарым да, эмне каршы болосуңар, каршы болбогула, уктуңарбы? Каршы болбогула. Мына 2 жашка, падашка, туурабы? Мен сиздер кызыгып мындай азыр сезим турайтты. Мына бактылуулукту көргөзүш керек. Бактылуу үй бүлө бар. Азыр YouTube'да ачып туруп эле карасаң, мисалы үчүн бүт ажырашуу бир нерсе, бирөөнү уруп кеткен, бирөөнү тээп кеткен, бирөө ыйлаган. Сиздерге окшогон жаштар көп болушун биз каалайбыз. Ошо биз дагы мисалы үчүн мен интернетте ачсам эле, Instagram'да ачсам эле жанагындай жаман видеолор чыгат. Мисалы үчүн сиз айткандай эле жанагы уруп кетти, зордоп кетти, ушундай болуп кетти деген видеолор чыгат. Анан биз дагы тартып баштаганда ойлогонбуз, чындыгында ушул бактылуу үй бүлөнү көрсөтөлү деген максат менен чыкканбыз да TikTok'чу. Бактылуу үй бүлөлөр көп болсун. Статистиканы карасак азыр ажырашуулар көп экен. Ошондуктан биз бактылуу үй бүлөнүн эмесин көрсөтөлү деп, бактылуу жашаса дагы болот экен бул дүйнөдө деп, ошол себептен TikTok тартып баштаганбыз. Доске, сенин клавиатураң кичине кыйшыгыраак экен, тет жакта турат цифрлары. Атайын сологойлорго жасалган. Сологойлорго? Сологойлорго. Оңогойлорго. Андай сөз жок. Өтө сонун, өтө керемет. Мен сиздерди көрүп аз суктанып отурам. Анан сиз өзүңүз Бектемир мырза азыр эмне жумуш менен алек болобуз? Мен өзүм медакадемияны бүткөнүмө биринчи Ошто окугам, андан кийин эмеге байланыштуу, жагдайга байланыштуу бул жака перевод кылганмын биринчи курстан кийин. Бул жактан азыр КГМАды медакадемияны бүткөнүмө 1 жыл болуп калды почти. Азыр клинический ординатор болуп, мен 3-чү детскийде врач болуп иштейм. Медицина кызматкери экенсиз. Бар болуңуз. Сезим, сиз? Мен азыркы учурда 3-чү курстун студентимин. Быйыл 3-чү курсту бүтөм. Онлайн окуу болгон үчүн телефондон окуп атабыз. Өзүм Жалал Абад областында
эл аралык кыргыз түрк институтунда окуйм. Кантөре Шарипович Токтомаматов атындагы эл аралык университетте менеджмент бөлүмүнүн 3-курсун аяктайм быйыл. Эми кайрадан эле башына өтсөк, канча убакыт сүйлөштүңүздөр ушул тууралуу айтайын. Эми сүйлөшкөнүбүзгө чындыгында мен эми башында сүйлөшкөнмүн да кыздар менен. Анан башында жанагы сүйөм аны эме кылам депчи. Негизи эле андай кыздарга акчаны кетириштин кереги жок экен. Бул мындай жүрөк өзү тандайт экен да, сүйгөнүңдүчү. Жүрөк өзү тандайт экен. Аны Алла Таала бир күн сага жүрөгүң өзү эле берип коет экен да. Анан сүйлөшкөнүбүзгө бир 4 ай чалгы эле сүйлөштүк. 3 жолу жолуктук. Анда 4 айдагы Инстаграмда сүйлөшкөнбүз, себеби аралыгыбыз жакын эмес болчу. Ошондуктан Инстаграмдан эле сүйлөшүп, анан 3 жолу жолугуп, 3-үнчүсүндө мен жубайымды апам менен тааныштыргам. Айшнебизге жаккан. Ооба, жаккан, бунун бою жаккан, сүйлөшкөн сөздөрү жаккан. Анан ошол таанышып аткан кезде аябай титиреп отурганда, титиреп мен мага билинип атканда жана эме стулда отурганда титиреп отурган. Анан титиребе десем да жок, титиреп атам деп эле титиреп карап алчу. Ошондой болгон. Биринчи кандай десем, биринчи кадамды ким таштады? Биринчи сүйүү отун ким жандырды? Биринчи ким эме болду? Батыр болду. Үй бүлөдө биринчи батырга ким айланды? Биринчи кадамды үй бүлөгө таштаган кадамды өзүм мен таштагам. Анан биринчи сизди жакшы көрөм, сизди эме кылам деп бул сезим мен жубайым айткан. Сиз айткансыз, ал убакта зрениеңиз жакшы эле эле. Тамашалай берейин. Биринчи сиз айткансыз. Инстаграмдан прямойго көп кирчү да. Прямойго кирип, прямойдон сүйлөшүп калчубуз. Андан кийин уже мага жагып калганда, анан мен намек кылып сүрөттөрдү койчумун да. Андан кийин ал намекту бул түшүнүп калып, ошентип сүйлөшкөнбүз. 10 күндөй мындай жакын сүйлөшүп отуруп, 10 күндөн кийин мага жебушкам болосуңбу деп айткан. Мен сразу эле макул дегем. Анан ошондон кийин кыз жигит болуп турган кезинде. Биринчи сүйлөштүк, ошо менен 4 ай сүйлөшүп 3 жолу жолуктук. Биринчисинде биз жалал абад Ош болуп кичине жакын болчу. Андан кийин мен Аксыга кетип калдым. Шартка байланыштуу Аксыга кетип калып, жолукпай калдык. Мен Аксыда 2 ай жүрдүм. Андан кийин келип экинчи жолу жолуктук 15 минутага. Мен чыктым, бул келди. Экинчи жолу жолукканда кучактап ыйлап берди деп эле. Жок, андай болгон эмес, даже учурашкан эмеспиз. Жөн эле кандайсыз ушундай эле болгон. Андан кийин үчүнчүсүндө уже апам менен жолуктум. Аябай титиреген убакытта. Кайненем аябай сүрдүү көрүнөт да, негизичи. Негизи ак көңүл, аябай мээримдүү, бирок аябай сүрдүү көрүнөт. Азырга чейин апам менен сүйлөшкөндө аябай толкунданып, сүрдөнүп, мындай коркуп атып, уялып сүйлөшөм да азырга чейин. Бектемирдин үй бүлөсү, Бектемирдин тууган уруктары сиздин мамилеңиз кандай? Алардын мамилеси сизге кандай? Бектемирдин. Негизи кайын журтумду аябай жакшы көрөм. Айрыкча апамды мени өз кызындай көрөт. Ар дайым акыл насаатын айтып турат. Бирок баары бир тартынуу, уялуу сезим болгон үчүн азырга чейин сүрдөйм. Ал эми тайнем бар, кайненемдин апасы. Тайнем аябай жакшы биз менен телефондо сүйлөшүп турат. Ар дайым сүйлөшкөндө ак батасын берип, бактылуу болгула, эч качан бири-бириңерге мындай жаман сөз айтпагыла деп бизге ак батасын берип турат. Андан кийин эң жакшы көргөн жеңем бар, Чынара жеңем. Бизге аябай акыл насаатын айтып турган. Кайын сиңди, кайнелерим бар. Аябай эрке, алар дагы жеңе деп эркелеп турушат. Негизи аябай жакшы мамилебиз. Мен үйлөнгөндөн кийин эле 4 күндөн кийин мен Бишкекке жол тарткам. Мен сабагым башталып калып ошого жол тарткам. Андан кийин бир канча 3-4 күн өткөндөн кийинби мага ыйлап чалды. Мен биякта мындай өзүмдү жаман сезип атам. Мени алып кетиңиз деп эле чалып калды. Анан мен дагы ыйлаган жокмун. Бияктан кетишке туура келди. Андан мурун мен Бишкекке бир айда бир 6-7 жыл келип кайрадан кетип аттым да. Бир айыначы. Неге 6 жыл?
бул жакта мисалы үчүн бул жака сабакка келип калып аттык, экзамен тапшырып аттык, эң шартка байланыштуу ошондой болуп калды да. Анан айылга барсам эле мен кеткенден айылга барсам эле үй бүлөнүн баарын тиктокер кылып жибериптир. Вообще бийлебеген адамдарды бийлетип жиберген да. Анан мен да таң калдым, кантип бийлетип жиберди экен дечи. Вообще бийлебейт болчу. Анан ошо менен бир эле апам калды бийлебеген. Жакында апам келсе, апамды да тартабыз буюрса. Жакшы. Урматтуу достор, биз менен өтө сонун бактылуу үй бүлө Бектемир жана Сезим болду. Бизге лайк басып, комментарий жазып, 2 жашка калуу тилек айтып койсоңуздар болот. Достор, Аксы менен Нокаттын диалект сөздөрү. Кеттик анда. Биринчиси чыны, Гердим, капкел, кепкир, абдесте, кумган, камзир, чыптама, калит, ачкыч, күлүч, балыш, жаздык, келач, көлөш, сазда, даярда, каса, көсө, Мак. аташ күрөк, мака, жүгөрү, мардек, бөчөк, бочок, оромол, жоолук, göş, эт, туmak, шапка, apam keltat, апам келип атыры, emne kıltasın, эмне кылып атырың, oturam, отурам, отурум, cavan, сандык, kerem, капуста, kettam, кетип атырым. Жаңы үйлөнгөндө ушул 5 айдын 6 айдын нарак берагында кандай кызыктуу окуялар болду үй бүлөдө? Өтө кызыктуу, эсте каларлык. esте каларлык көп эле окуялар болгон. Аны Сезим айтып берсинчи. Неге? Эркектер кичине эсте тутмай эмерак болот. Кызыктуу окуялар, негизи жаңы келин болуп түшкөндө кызыктуу окуялар көп болду. Диалектиден бир аз кыйналдым. Бул кетип калганда Бишкекечи. Андан кийин айылда өзүм калгам, кайынсиңди, кайненемдер менен, анан сөздөрдү таба албай, анан бирдемеге жумшаса аны кыла албай, ошентип анча эле кыйналдым. Сөздөрдүн диалектисинен аябай кыйналдым. Ошол убакта уят болуп калган күндөрүм да болду да. Диалекти демекчи, эми сиздер жанакы азыр интернетте көрүп калдык. Аксы менен Нокаттын диалектиси. Мисалы үчүн ошолдон кичине айта кетсек болобу? Жаздыкты Нокатта эмне дейт? Балыш, Аксыда. Жаздык, Галошто. келач, көлөш, Тарелка. Тагара же кандай десек. леган, Лаган. чара, Чара. мака, Мака. жүгөрү, Жүгөрү. мардек, Мардек. бөчөк, Бөчөк. абдесте, Аддесте. кумган, апам келтат, апам келип атат. Бизде апам келип атыры деп таластыктарча сүйлөйбүз. Келип атыры, кетип атыры. Кайненем экөөбүз тамак кылып атканбыз. Ал убакта келин болгонума 4 күн болгон болчу. Анан кайненем келип мага тамакты көйлө деди да. Көйлө дегенде мен түшүнбөй калдым. Казанды алайынбы десем, жок, алба, көйлө деди. Анан кийин казанды көйлө дегенде казанды бир нерсе кылыш керек экенин билдим да. Анан казанды чыгарып турайын десем, жок, чыгарба деди. Анан кантип көйлөйүн десем, анан апам мынтип көйлөбөйсүңбү деди. Аралаштырыш керекпи деп анан казанды аралаштырдым. Курут кайнаталы деп атканбыз да, ал жакта курут кайнатат экен. Курут кайнатып аткан ошол көйлө деген сөздү ошондо уят болгом. Кайненеме көйлөй албай казанды алып коюп. YouTube'га кирип көйлө, что это такое деп жазган. Сиз Аксыга барганда кандай сөздөн кыйналдыңыз? Мен кайын журтума пока бар элекмин. Буюрса эмеде жазда буюрса, күн жылыса буюрса бара турган ниетибиз бар иншалла. Урматтуу достор, эми биз жаш үй бүлө менен TikTokко жаңы видео тартабыз, билебиз,